19 декабрдан 25 декабрга чейинки жылдыз төлгө. Кой жылдызы. Жаңы таанышкан адамдар менен жеке жашооңузду жана пландарыңызды талкуулабаңыз. Ар бир айтылган сөз кийин сизге каршы колдонулушу мүмкүн. Апта ортосунда маанайыңыз жакшырат. Мунун себеби узак сапарда же интернеттеги социалдык тармактан кызыктуу адам менен таанышасыз. Маселеңизди чечүүгө таасирдүү меценаттын жардамы жана колдоосу жокко чыгарылбайт. Ички туюмуңуз каалабаган ишти баштабаңыз. Букачар жылдызы. Жаңы жылга чейинки бюджетиңиз ченелүү болуп, материалдык маселелерди чечүү менен алек болосуз. Досторуңуздан карызга акча сурап калышыңыз мүмкүн. Сүйүү мамилесинде таанышкан адамыңыз менен дароо жакын болуп кетүүдөн оолак болуңуз. Саякаттоого, окууга, жаңы адамдар менен таанышууга жана тажрыйба топтоого ыңгайлуу учур. Ата-энеси менен чогуу жашаган букачарларда жакындары менен келишпестик орун алышы күтүлөт. Эгиздер жылдызы. Үй бүлөлүү эгиздер айрым маселелерди өзүнө ыңгайлуу кылып чечиш үчүн өнөктөшү менен чыр-чатакка барышат. Бирок алардын бул аракетинен майнап чыкпайт. Апта ортосунда сизди түйшөлткөн көйгөйлөр өзүнөн өзү оңой жана гармониялуу чечилет. Бул жагдайда жакындарыңыздын моралдык колдоосу жакшы роль ойнойт. Бойдок айымдар романтикалуу жолугушууга даярданып, кече көйнөгүн камдай берсеңиздер болот. Бөйөн жылдызы. Ден соолугуңузга байланыштуу сизди көптөн бери түйшөлтүп жүргөн оору болсо, тезирээк медициналык текшерүүдөн өтүңүз. Башка адамдардын алдындагы милдеттенмелерди убагында аткарууну унутпаңыз. Антпесеңиз чөнтөгүңүзгө эле зыян. Үйдө да жумушта да тартипке баш ийиңиз. Өз билемдикке салып көп адамдын убактысын текке кетирбеңиз. Апта соңунда бири-бирин сыйлоого, сүйүүгө негизделген нике мамилелери гармонияга чолганат. Арстан жылдызы. Достор жана жакын адамдарыңыз менен мамиле начарлайт. Сиз аларга аз көңүл бурганыңызга байланыштуу таарынышат. Балалуу арстандарды балдары окууда ийгиликтери менен кубантышат. Документ иштерине байланыштуу маселелериңизди мыкты адиске кеңешип бүтүрбөсөңүз, көз боёмочулардын тузагына илинип калышыңыз мүмкүн. Эс алуу күндөрү үй бүлөңүз менен убакытты жагымдуу жана эсте каларлык кылып өткөрүңүз. Бийкеш жылдызы. Үй бүлөлүк жашоодогу баардык карама-каршылыктар ийгиликтүү чечилип, кубаныч, тынчтык жана ынтымак өкүм сүргөн учур келет. Бул мезгилде сиз эң курч маселелерди талкуулай аласыз. Каржылык көмөк көрсөткөн адамдар табылып, орчундуу сатып алууларды жасайсыз. Романтика жана өнөктөштүк үчүн эң ылайыктуу учур. Жаңы сүйүү мамилесин баштагандарды көп жагымдуу сюрприздер күтөт. Коомдук жайларда капчыгыңызга сак болуңуз. Тараза жылдызы. Өзүңүздүн көйгөйлөрүңүз экинчи планда калып, жакындарыңыздын, досторуңуздун маселесин чечүү менен алек болосуз. Бул убакытта жаңы таанышуулардан алыс болгон жакшы. Алар сизди чыныгы маанилүү иштерди бүтүрүүдөн алаксытышат. Сүйүктүү адамыңыздын сиз билбеген башка сапаттары ачылып, сизге жагымдуу маанай тартуулап таң калтырат. Апта аягында үйүңүздү иретке келтирип, оңдоп түзөө иштерин баштасаңыз болот. Чаян жылдызы. Сиздин тапкычтык жөндөмүңүз ачылып, жакындарыңыз арасында табышкер атка коносуз. Майрамдардын алдында өзүңүзгө белек берүүнү унутпаңыз. Мисалы, сиз көптөн бери кыялданып жүргөн зер буюмду же уюлдук телефонду сатып алсаңыз болот. Бойдоктор кызыктуу сапарга чакыруу алышы мүмкүн. Жакындарыңызга белек берип кубантканды унутпаңыз. Буга чейин катташпай жүргөн курбуларыңыз менен алака түзүп, катышты бекемдейсиз. Жаачы жылдызы. Өнөктөшүңүздүн ашкере өз алдынчалыгы жана сизге жетиштүү көңүл бурбай жатканы жакпашы мүмкүн. Сын пикириңизди да этибарга албайт. Мындай жагдай сизди кыжырдантат, бирок сабырдуу болуп эмоция калтырбаңыз. Андыктан убактыңыздын көбүн сулуулук салонунда жана бутиктерде өткөрөсүз. Апта аягында жаңы жылдык жасалгалар, балаты сыяктуу буюмдарды сатып аласыз. Текечер жылдызы. Сасык тумоолоп калуу ыктымалдуулугу жогорулайт. Демек, чүчкүрсөңүз да дарыгердин көзөмөлүндө болуңуз. Жалгыз калууга убакыт табыңыз. Тыш жана бейпил чөйрөдө жан дүйнө тынчтыгына жетишип, болуп өткөн кээ бир окуяларды анализдей аласыз. Үйдө буга чейин убакыт арттыра албай жүргөн иштерди бүтүрүп коюңуз. Ушул аптада чыгармачыл адамдар менен таанышууга мүмкүнчүлүктөр бар. Суугуяр. Көңүл ачуучу жайларга, түнкү клуб, дискотекага барууну жылдыздар сунушташпайт. Андай жерде өзүңүздү башкара албай, жагымсыз окуяга кириптер болуп калышыңыз мүмкүн. Жумушта кесиптештер менен келише албай маанайыңыз түшөт. Үй бүлө, дос туугандар менен мамиле катышты бекемдеңиз. Достук, корпоратив кечелерден баш тартып турганыңыз оң. Балык жылдызы. Өзүңүздү ашыкча милдеттенмелер менен жана түйшүктөр менен кыйнабаңыз. Мүмкүн болбогон нерседен жыйынтык чыгаруу үчүн көп энергия сарптоонун кереги жок. Баары бир мээнетиңиз акталбайт. Апта ортосунда тышкы жагдайлар каалоолоруңуздун ишке ашуусуна өбөлгө түзөт. Кызматтан көтөрүлүп же айлык акыңыз жогорулайт. Ноутбук же уюлдук телефон сатып алууга ыңгайлуу жагдай түзүлөт.